Өлкөнүн келечеги деп көкүрөктү эзген кыял ишке ашты. Эл жерибиздин түбөлүк ынтымак үчүн мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир столго отургуздум деп билдирүү калтырды президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына. Мамлекет башчысынын билдирүүсүн толугу менен аудио түрүндө окуп беребиз. Азыркы ааламдашуу маалында ички стабилдүүлүккө, улуттук ынтымакка умтулган өлкөлөр гана өнүгүү жолуна түшүп, кубаттуу мамлекеттерге айланган учур. Тээ учурунда улуу дөөлөттөрдү жараткан, Евразия мейкиндигин ээлеп жаткан байыркы кыргыз эли азыр кандай абалда? Ынтымак жоктуктун, бийлик талашмайдын айынан илгерки империябызды жоготуп, Орто Азиянын бир кычыгында калып бараткандайбыз. Ооба, көз карандысыз өлкө деп жар салганыбыз менен өнүгүү жолубуз эмне кечеңдеп келет? Мындай соолдорду кое берсек, биринин артынан бири суроо жарала берчүдөй. Азыр бизде түндүк түштүк болуп, 7 дубан өз-өзүнчө бөлүнүп, ар кимиси өз көмөчүнө гүл тарта бергени аз келгенсип, улам бир президенттин жактоочулары болуп, калдайган кыргыз калкы 7ге бөлүнүп турган учур. Тилекке каршы. Бирок баарыбыз үчүн ыйык Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлой турган болсок, биз Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Отунбаевчи, Жээнбековчу, Дакансачы жана башка чылар дегенди жоюп, баарынын башын мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Бириктирүү менен лидерлерди бириктирмейин тарапташтар бирикпейт. Жамык кыргыз журтунун эртеңки келечегин ойлогонубуз туура. Боюбузга сиңип бараткан мындай арсыз сапаттарды ары калчап, бери калчап олтуруп, ошол башындай эл шайлаган, аягы кейиштүү бүткөн президенттердин башын бириктирсем, балким бир муштумга түйүлгөн ынтымактуу журт болот белек деген ой көптөн бери көкүрөгүмдү эзип келет эле. Акыры түбү элибиздин султан сөөгүн кордобойт деген таасын кеби бар эмеспи? Көөдөнгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогулттум. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Уй мүйүз тарта олтура булут келечек үчүн мурдагы журт башчылары өткөндөрүн сууга салышып, бир муштумга биригүү демилгемди колдоп беришти. Албетте биринин артынан бири келген мурдакы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндө жүргөн таарыныштарын төгүштү. Кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты. Эң башкысы алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары, жалпы 7 дубан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бир дем менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүү эле. Ооба, жалпы элибиздин көзү менен караганда алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алешемдиктер кетип, арты кайгылуу окуялар менен коштолуп, кан төгүлөр да болуп кетти. Акаев учурундагы Аксы окуясы, Бакиевдин учурундагы Апрель окуясы, убактылуу өкмөт учурундагы Июнь каргашасы, Жээнбеков учурундагы Октябрь окуясы. Андагы Үмүт аттуу жайнап турган жап-жаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип, канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан, уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын наразычылыктарын сезип турам. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык журт.
Ата бабалар наркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Мусулманчылык жосуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу улуу салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп, алга сапарыбызды улайлы. Эгемендигибизди, көз карандысыздыгыбызды бекемдейли. Өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүгү болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү десек, өткөн кеткен кектерди, нааразы кептерди, таарыныч кусаматтардын баарын сууга салалы. Ар бир кыргызстандык бириккиле. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай бет алалы. 5-10 жылдык жеке кызыкчылыктарыбызды ойлобостон, Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлонолу. Мага чейинки журт башчыларынын ар бирине карата эч кандай жеке кызыкчылыгым да, жеке кусаматым да жок. Милдеттүү дагы эмесмин. Муну да баса белгилеп айтып коюум керек.